Atoğuzda mектep olsun. Bayramımızlar kutlu olsun. Билим уясы 2 кабаттуу окуу корпусу, анын ичинде ашкана, ажаткана, ошондой эле заманбап 14 класстык бөлмөлөрдөн турат. Мектеп 275 окуучулук орунга эсептелинген. Алдында чоң галереясы бар. Мектептин ачылышына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев катышты. Бул жерде ушундай жакшынакай жаңы мектепте жаңы биздин бөбөк балдарыбыз келип, билимдүү болуп, жакшынакай ушул мектептен өсүп, тарбия алып, билимин алып, жакшынакай күчтүү инсандардан болсун деген тилектешпиз. Эмне үчүн биз Садыр Нуркожоевич ушул билимге басым жасап атат? Анткени билимдүү биздин балабыз, кызыбыз, ушул адам биздин мамлекетибизди өнүктүрө алат. Курулуш республикалык бюджеттин эсебинен 2021 жылдын август айында салынып баштаган. Анын ишке жасалгылоосу эмеректери долбоордун ичине камтылган. Ыңгайлуу шарт түзүлгөн жаркыраган жаңы мектепте эми окуучулар татыктуу окуйбуз дешет. Жаңы мектептин ичинде жаңы мебелдер, жаңы доска, мектептин ичинде суусу менен. Эми бул мектеп салынганга жараша биздин бир эле милдетибиз бар. Ал жакшы окуу, жакшы жыйынтыктарды берип, жакшы окуу жайларда окуу. Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы номер 16 жалпы билим берүү мектебинде 461 окуучу билим алат. Аларга 38 мугалим билим тарбия беришет. Кезинде бул айылдагы мектептен көрүнүктүү жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков, Аман Саспаев, Зияш Бектенов, Хусейин Карасаев, Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев билим алган. Дагы толтура көп инсандарыбыз бар. Бүгүн мектеп ачылып өтө кубанычтабыз. Жаңы мектеп ачылды. Ушул мектептен да чоңоюп келе жаткан келечектеги жаштарыбыздын арасынан аккан арыктан суу агат дейт. Ушундай жакшынакай атактуу инсандар чыксын. Ошолордун жолдору ачык болсун. Дүйнөбүздө тынчтык болуп эле, ден соолукта бололу. Макулбу? Быйыл облуста 1 сентябрга 5 мектеп эшигин ачты. Жылдын аягы менен дагы 7 мектеп ишке берилет. Область боюнча 20дан ашык мектеп салынып атат. Бүгүн 5 мектеп берилет. Жылдын аягына чейин дагы бир 10го жакын мектебибизди беребиз деп турабыз. Эми Кудай буйруса, бул акыркы жылдары мектеп, бала бакчалар жакшы салынып, жакшы ушул ишке берилип атат. Дагы бул республикалык фонддон, ысык көл өнүктүрүү фондунан жана башка дагы фонддордон мындан кийин дагы жакшы иштерди алып бара беребиз. Белгилей кетсек, Ысык көл облусунда быйыл бир канча социалдык объектилер курулуп жатат. Балдардын билим алуусуна карата көрүлүп жаткан мындай камкордук мамлекеттин колдоосу менен ишке ашууда. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.